Эми шаардын сыртында эми азыр баягы биздин өзүбүздүн талаптарга ылайык мына шаардык архитектура өзү проект түзүп атат. Ошолордун түзгөн проекттин негизинде куруп атат да. Биз проектинин туура аткарышына гана карап атабыз. Бирок көпчүлүк заправкалар жанагы ошо берилген долбоордун негизинде жайгашкан, жана ошого жараша курулган. Жакын туруп калгандар дагы бар. Бирок ошолор ошончо аракет кылып атат, жанагындай бир коопсуздуктар болуп кетпесин деп. Бирок муну айтыш кыйын. Мынау күнү жарылып кетет, жарылып кетпейт деп биз айтышка негиз эле биз мындай айта албайбыз да. Но бирок жанагы ишкананын жетекчилери мүмкүн болушунча аракет кылып атат. Коопсуз иштөөгө иш алып барып, биз эскертүүлөргө өз убагында берип турабыз, рейдтер жүргүзүп турабыз. Баягы бири бири эле барып туруп албастан мына кечээ Лейлекте жардыруу иши болду АЗСте. Биз ошого угарыбыз менен эле ар бир заправканын жетекчисине телефон чалып, мына жерде ушундай окуя болду. Силерди да ошого ошол иштер кайталанып кетпесин деп туруп, өзүбүздүн ишибизди жүргүзүп атабыз.